Барыңыздарга салам. Бүгүнкү жаңылыктар саясаттан оолак болуп, көбүнесе социалдык маселелерге токтолууну чечтик. Кеттик анда. Үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылгандар үчүн баш калкалоо борбору ачылды. Үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткандар үчүн алгачкы муниципалдык кризистик борбор ачылды. Борбордун аталышы Аялзат деп аталат. Ал жерге запкы көргөн бардык аялдар барып, баш калкалай алышат. Анда аялдарга юридикалык, медициналык жана психологиялык кеңештер берилип, жардам көрсөтүлөт. Ошондой эле аталган борбордун кызматкерлери сот иштеринде, сот залдарында, укук коргоо органдары менен жолугушканда жабырлануучуну коштоп жүрүшөт. Үй бүлөлөрдү колдоо боюнча ар кандай программалар эл аралык донорлордун жана эксперттердин колдоосу менен ишке ашырылып келет. Расмий маалымат боюнча 2019-жылы 6145 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталып, 90%дан ашыгы аялдар жабыр тарткан. Былтыр коронавируска байланыштуу карантин жарыялангандан тарта жыл аягына чейин үй бүлөлүк зомбулук 62%га көбөйгөн. Алсыздарга жардам берип, кол сунган жакшы нерсе. Балдар үйүндө чоңойгондорго жаңы шарт түзүү пландалып жатат. Учкун конушуна балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү үчүн убактылуу жашоочу жатакана курулат. Бишкек шаардык мэриясынын коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгы долбоордук сметалык документтерин иштеп чыгууга тендер жарыялады. Курулуш ишине 1 миллион сомдон ашык каражат сарпталуу пландалып жатат. Курулуштун долбоорунда социалдык маданий багыттагы дүкөн, дарыкана, клиникасы бар 9 кабаттуу жана жатакананын бардык батирлери бир бөлмөлүү болуу керектиги жазылган. Жаш муун эртеңки келечек. Беке мамлекет куруу үчүн балдардын ден соолугуна кам көрүү керек. Окуучулардын тамак ашын жакшыртуу аракети көрүлүүдө. Кыргыз өкмөтү окуучулардын тамагынын сапатын жакшыртуу жана рационун көбөйтүү максатында мектептин айланасындагы жер тилкелерине жашылча жемиштерин өстүрүүгө уруксаат берди. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Бул иш билим берүү жөнүндө мыйзамдын 5-беренесинин негизинде ишке ашмакчы. Ага ылайык мектептин директору жер иштетүүдөн мурда жергиликтүү башкаруу органдарына арыз менен кайрылышы керек. Учурда өлкөдө 1485 мектепте 1-класстан 4-класска чейинки окуучулар үчүн ысык тамак уюштурулган. Бюджеттен ар бир балага күн сайын 7-10 сомдон бөлүнүп, жалпысынан 500 миллион сом каражат каралат. Угуу сезими начар балдар үчүн пайдалуу тиркемеси. Кыргызстанда угуусу начар балдар үчүн Дилгир аталышындагы кыргызча уюлдук тиркеме чыкты. Балдар кыргыз жана орус тилинде жаңсоо алипеси менен түзүлгөн тиркемеден жалпы билим берүү предметтерин өздөштүрө алат. Эскерте кетсек, тиркемени Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы менен Техноленд коомдук фонду чыгарган жана март айынын аягында колдонууга берилет. Тиркеме акысыз, аны Android тутумундагы бардык телефондорго жүктөп, интернети жок жерде да иштетүүгө мүмкүн. Бул туурасында Азаттык үн алгысы жазды. Дагы бир пайдалуу кеңеш. Көпчүлүккө жагат деп ойлойм. Жашаруунун сыры уйкуда. Дерматолог Светлана Жабоева теринин эрте картайып кетүүсүн алдын алуу үчүн толук кандуу уйку маанилүү экенин айтып берди. Ал үчүн жаздыкты да туура тандоо зарыл. Себеби туура тандалган жаздык моюндагы кан айланууну жакшыртып, адамдын шишибей, башын оорлоштурбай ойгонушуна жардам берет. Косметолог жаздыктын көлөмү ийиндин жарымынан болушу керектигин кошумчалаган. Ошондой эле, эгер уйку канбай калса, анда ал организмдеги зат алмашуу процесстерине таасирин тийгизерин. Ошол себептен уйкуну 7 сааттан кем болбошу керектигин жана жатаар алдында суусундукту көп ичпөөнү айткан. Бул тууралуу Известия басылмасы жазды. Жакшы эс алып, дайыма жакшы маанайда жүрүңүздөр. Бүгүнкү күндүн жаңылыктары ушулар болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчө.